Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен максатка жол көрсөтүүсү. Бүгүн биздин студиябызга Мураталиева Бегайымды чакырганбыз. Анткени Бегайымды Иса Теңир бөйрөк оорусунан кантип айыктырды? Биз ошону билгибиз келген. Эмесе Бегайымдын биринчи орунда апасы Гүлнөр эжеге сөз берсек, кандай болду эле, эмне болду эле айтып берсеңиз. 1987 жылы Бегайым кызыбыз ооруп, ошо бөйрөк оорусу менен ооруп калган. Анан доктурлар хронический гломерулонефрит, нефротическая форма деген диагнозду койду. Андан кийин Бегайым 12 жыл ооруду. Ошо 12 жылдын ичинде биз ар кандай жолдор менен доктурларга, профессорлорго, Байрамали деген жерге, Туркменияга барып келдик. Ошол жерде айлап жылдап жашадык. Жыландарды жедик, кызыл колтук бакаларды жедик, бирок эчтеке бизге жардам бербеди. Ар кандай китептерди окудук, ар кандай ким эмне десе, ошол өнөрлөрдүн баарын жасаганга аракет кылдык, бирок жардам болбоду дагы. Бегайым ошол 12 жылдын ичинде доктурлардан, ооруканадан башы чыкпады. Анализдерди тапшыра бердик, аяктан анализдерди начар чыгып, кичине жакшы болот, кайра начарлайт, жакшы болот, начарлайт. Доктурлар инвалид второй группы дагы берди, экинчи группалуу. Анан күндөрдүн биринде ошо Кудайга жалынып, суранып, эми жолун көрсөтберчи, эмне кылалы дегенден кийин 1999 жылы ошо бир жигитке жолугуп, ал жигит мага ошо бир ыйык китепти көрсөткөндөн кийин, ыйык китеп менен ошо окусаңыз, ошол жерде айыктыруу күч бар, ошол жерде абдан көп акылмандуулук бар, кантип айыгасыз, эмне кыласыз дегенден кийин. Ыйык китеп бул Библия болчу. Библия, ооба, ыйык китеп бул Библия. Анан ошол Библияны окугандан кийин ошол жыйынга бардык, ошол жерден бизди үйрөттү, кантип окуш керек. Себеби ал аябай ыйык китеп болгону менен бардыгы биринчи жолу окуганда да көп нерселерди түшүнө албайсың. Анан ошону түшүнгөндөн кийин эми ошондой айыктыруучу бир процесс кетти да. Анан Бегайым экөөбүз ошол айыктыруучу жолго тургандан кийин Кудайым бизге жардам берип айыгып кеттик. Бегайым, сен өзүң айтып берсең, кандай болду эле, эмне болду эле, ошондо кандай абалда, оор абалда болгондо адамдын жүрөгүнө, акылына, оюна ар кандай жаман ойлор келет эмеспи? Ошо сенде кандай болду эле, кантип ошо процессти өттүң? 19 жашымда эң катуу оорудум. 7 жашымдан бери ооручумун, бирок 19 жашымда аябай обострение болуп, күчтөнүп оорум, анан больницага жатып, пульсотерапия, гормональный пульсотерапия жасагандан кийин, баары бир таасир бербегенден кийин аябай начар durumда болуп калдым. Баары үй бүлөнүн баары менин жанымда дежурить этип калышты да, баары карашып, бир атам келет, бир апам келет, бир иним келет. Сүйлөй албай калдым, шайым жок болуп калды. Палатадагы апалар да жатчу, алар дагы муну жеп койчу, буну эчтеке көңүлүм тарткан эмес. Бирдеме жесем эле кузуп иши кылса аябай начар. Ага чейин да эч болгон эмес, бирок ошол убакта аябай оору аябай күчтөндү да 19 жашымда. Анан апам бир жигитти ээрчитип келди. Анан ал жөнөкөй жалпак тил менен эле мага өзүнүн абалын айтып берди. Мен да ушинтип жаткам, мен ушинтип ооругам. Бирок мен сыйынгам деген. Мен айттым, мен деген арабча билбейм, эч кандай билбейм, кантип мен сыйынам десем, ал деген өзүң тилиң менен эле Кудайга эмне жүрөгүндө кандай каалоо болсо ошону айтып бер деди. Анан экинчи суроо, мен жаш болчумун, 19 жашта болчумун. Мурда медресе, мечитке барганда шым менен кирип келген, оорукчан болчумун да, анан спортивный кийип, жылуураак кийинип жүрчүмүн да, анан ошондо андай кирбе, мындай кирген харам болот деп мени киргизбей коюшкан. Ушул кишиден сурадым, бул жакта кандайдыр бир мындай мыйзам барбы, кийинбе, анан тигинтпе, мынтпе деген эрежелер барбы деп сураганымда, ал деген жок, Кудай сенин өзүң жүрөгүңө кандай кийиниш керек, кандай жүрүш туруш керек, кандай эмне жеш керек, баарын өзү сага айтат деп айтты. Ошо анан жөнөкөй сөз менен эле сыйынды, эч кандай бир мындай эрежесиз сыйынды да. Анан шарты жок эле сыйынды, ооба, ошондой эле сыйынды, ооба, кадимки сөздөр менен эле. Анан
ага чейин бир жума төшөктөн тура албай калгам. Ал сыйгандан кийин мен отуруп курсагым ачып тамак жегим келди. Палатадагы апалар дагы таң калып тумбочкасында эмне болсо баарын чыгарып мага берип башташты. Анан жүр дагы сүйлөшөлү деди. Ооба деп мен ошондо бир жумага чейин вообще кыймылдабай жаткам да. Тамак жеп туруп анан ылдый биринчи этажга түшө алдым өзүм күчү менен, өзүм. Ошондо да өзүмө ишенич келди да, бул действительно бир эме бар экен, күч бар экен деп. Ошо анан ылдый жактан да көп нерсе айтты, азыр эсимде жок. Чынында кайсы сөздөрдү колдонду эмне деп, бирок ошо Иса жөнүндө айтып берди. Исанын кандай жашады, эмне кылды, аны кантип кыйнашты, ага илдери ишенген жок деп көбөлүк сөздөрүн айтты да. Андан кийин ошондон кийин эле башталды. Мен андан кийин уже канча уже 18 жыл өттү окшойт. Больницага жаткан жокпуз. Больницага жаткан жокмун. Андан кийин агачы ошо 19 жашка чейин көп доктурлар уже мени таанып калган болчу да, жыл сайын 2 жолу жатып, атайын постоянно контроль астында болчумун, контролировать этишчү. Көзөмөлдө ооба. Андан кийин еще мага айтышкан, сен балаң болбойт, сен өмүр бою гормон ичип иштей албайсың, сен инвалид болуп эле ошо инвалидке берилген акча менен эле жашайсың, кыймылдай албайсың, сен дайыма бирөөгө муктаж болосуң. Ошентип айтышкан доктурлар. Жаш кезде аны кабыл алгым келген эмес. Азыр Кудайга рахмат, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ошол мезгилде, ошол жылдарда, ооп жүргөн жылдарда доктурлар көп нерсе мындай. Алардын эми колунан келгенин айтты да, алар көз жеткен нерсени айтты. Анан мисалы бирөөлөр мага ошол мезгилде айтса, ой кызың айыгып кетет, кызың деген жогорку билимдүү болот, анан барып Турциядан окуп, аяктан да билимдүү, аспирантураны бүтөт, докторантураны, анан ал деген келет, көйгө чыгат, сен дагы неберелүү болосуң, кызың кыздуу болот десе, мага бир жомоктой болот эле да. Койчу ушу дарынын күчү менен эле жанымда жашап жүргөн эле бизге эсеп, мейли ушундай болсо дагы. Бирок мына элде кантип айтат, бирөөгө жалган болсо бизге чын Кудай турат өзү. Азыр Бегайымдын кызы бар, Акылай деген кызы 2,5 жашта, жакшынакай төрөп алды. Көөгө тийди. Буга чейин деле көп кыйынчылыктар өттү. Биздин ишенимибизди текшерүүдөн да өттүк. Айылдагы досторум терс карап кетишти баары менден, көбү. Бирок баарын эметпей, атам дагы канча мындай сыноодон өткөрдү да, мисалы үчүн больницага алып баралы дегенде мен жок, мен билем, мен Исага ишенем деп бир сөздө турдум. Кудайга рахмат. Азыр кичинекей кызым бар, 2,5 жашта. Өзүм боюма бүткөндө дагы кыйналбай эле төрөдүм да. Баары мисалы үчүн менин врачтарым деле кыйналып өзүнүн эмесине мөөнөтүнө жетпей төрөйт окшойсуң деп ошондой прогноздорду, диагноздарды айтып атты. Балаң мындай болот, мындай болуп калышы мүмкүн деп аябай начар нерселер айтты. Бирок баары мен ишенип, Кудайга сыйынып, Исага сен менин жанымдасың, мен ушу баланы сага тапшырдым деп. Кудайга рахмат, 9 ай эч кандай обострение эчтеке болгон жок. Кызым жакшынакай, эч кандай бир кемчилиги жок төрөлдү. Ошого ыраазымын. Андан кийин азыр өзүм иштейм. Кудайга шүгүр, өзүм Кудай менен өзүм ушундай таланттарды берди. Ошону менен акырындан жылып атам. Мага жагат, жаңы тил үйрөнгөн жагат, ошол тилде сүйлөгөн, ошол тилге которуу жагат. Бирок мен кесибим өзүм дизайнермин. Бирок тил жагынан мен хоббим болуп кетет да. Ошо аны да колдонуп, мисалы үчүн ошол жөндөмдүүлүгүмдү колдонуп, мисалы үчүн Турцияда 4,5 жыл жүрүп келдим, окуп келдим, элди жерди көрүп келдим дегендей. Ага чейин мисалы үчүн ооруп жүргөндө андай кыялданбайт элем да, андайдычы эптеп эле үйдө ата-энем жанында эле бирдеме жүрсөм деп. Бирок Исага келгенден кийин бүт горизонтторум кеңейип, башка нерселерге ишенип, өзүмө ишенимим келди. Ошо сыйынуу менен эле, азыр күндө эле сыйынуу менен жүрөм. Ар бир нерсеге аян менен, ар бир нерсеге Кудайдын жардамы менен. Кудайдын эрки болбосо эч нерсе болбойт. Ошол сени күйөөгө тийгенге дагы болбойт деген экен да врачтар, сени инвалидке чыгарып, сен ошо
ошо кандай тоскоолдуктар болду, ишенбестиктер болду, мындай күрөшүү да булчу ошол ар бир процесс аюуга алып аткандачы ошондо кандай каршы туруп аттың? Кудайда мындай, Кудай өзү айтты, мен сени айыктырдым. Бүт дүйнөдөгү бүт нерсе бул сенин үчүн, сен бактылуу болушуң керек деген аяндар келди. Ошон үчүн эми башкаларга көңүл бурба, эмне дегенде күйөөгө тийгенде дагы күйөөмдүн туугандары көп, ишене бербейт эле көбү, там бабушка, чоң тайнет айталары, там туугандары анан көп мындай негативдүү сөздөрдү айтчу да. Мен өзүм 33 жашта күйөөгө тийдим, баары вот кеч тийдиң, анан дагы мындай, анан төрө албайт, анан дагы көп начар нерселерди айтчудай болду. Анан бирок Кудайга рахмат, мен эч анда жуккан жокмун. Менин жүрөгүмдө чыныгы ишенич бар. Иса баарыбыздын жанында. Ал биздин дем алуубуздан дагы жакында бизге. Баарын угат. Демек жанагы Кудайдын сөзүндө айтылган сөз бар. Адамга мүмкүн болбогон нерсе Кудайга мүмкүн деп. Адамга мүмкүн болбогон нерсени Иса Теңир мүмкүн кылып, сенин ден соолугуңду кайрып, жакшы кылып айыктырыптыр да, Кудайга шүгүр. 7 жаштан 19 жашка чейин оорудуң, анан Иса Теңир айыктырды. Ошол айыктыргандан баштап ушул убакытка чейин сен кайрылган жоксуң врачтарга, мындай жок, мен контроль үчүн албетте кайрылам. Мисалы үчүн боюма бүткөндө ай сайын тапшырып турдум. Мындай как безответственно, жоопкерчиликсиз болбойт да, андай баары карандым, бирок Кудайга шүгүр, анализдерим жакшы. Күгүлүү күчтүүмүн, иштеп жүрөм. Мисалы үчүн өзүм көп жыл гормон ичкен кишилер билет. Мисалы үчүн адышкам жок, эсим жайымда. Мен мисалы үчүн азыр ошо көрүүчүлөрдөн бирөө гормон ичип, анын арткы таасирлери да бар да. Бирөөнү айыктырса, ооба терс таасир. Бирөөнү бир нерсени айыктырса, бир нерсени башкача кылып коет. А менде Кудайга шүгүр эч кандай побочный эффекттер жок. Ошо мен жакшы жүрөм. Больницага жатпай калдым. Жыл сайын жатпай калдым. Мисалы үчүн сезон сайын да жатпай калдым. Кайрылсам да, мына кызым төрөлгөндө ошондо кайрылдым. Айыгуунун жолу эмнеде экен деп айтып бере аласыз бүгүнкү күндө? Телекөрүүчүлөргө ушундай оору менен ооруп аткан адамдарга эмне деп айтар элеңиз? Биринчиден, кичинекей балада ишенич керек. Ошол окуган нерсеге кичинекей балада бүт ичиндеги болгон сомнение, кандайдыр бир ишенбестик же коркууну алып салыш керек. Туугандар, туушкандарга эчтеке карабаш керек. Победители не судят деген орустардын сөзү бар. Мисалы үчүн мен азыр жеңүүчүмүн. Эч ким тигиндейсиң, мындайсың дебейт. Эмнеге дегенде, результат, натыйжасында мен айыктым. Натыйжасында мен жеңүүчүмүн. Натыйжасында мен азыр ушул жашоодо кызым менен бактылуу болуп жашап жүрөм. Сиз эмне деп айтар элеңиз? Мен дагы ошентип ойлойм, ушул жаш балада ишениш керек. Кудай бар, Кудай тирүү. Ал бардык муктажыбызды биз айта электе эле угуп турат, билет. Бирок ошол Кудайга ишенип, анан ошо ишенибиз менен жашашыбыз. Рахмат, ушу бүгүн келип бизге маек куруп бергендериңиздер үчүн. Кудайым сиздерге ак батасын берип, мындан ары дагы көп адамдарга үлгү болуп, ушу ооруп аткан адамдардын шыктандырып, аларда ооруларынан айыгып кетсин сиздердин күбөлүктөрүңүздөр аркылуу. Рахмат келгениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз бүгүн күбөлүк сөздү уктук. Эгерде кимдир бирөөңүздөрдүн ден соолугуңуздар ушундай оору менен чалдыгып, жапа чегип, кыйналып жүргөн болсоңуздар, Иса Теңир, эгер чындап сиз жүрөгүңүз менен кайрылсаңыз, сиздин да ушул дарттан айыктыра алат. Мен сизге ишеним менен айтып кете алам. Кудайым ак батасын берсин сиздерге. Оорубаңыздар, бекем ден соолукта болуңуздар. Кудайым сиздердин ден соолугуңуздарды дагы жакшылыгы менен жалгап, айыктыруу күчү менен айыктырсын деп, Иса Теңирдин ысы менен ак батабызды беребиз. Эмесе Кудайдын сүйүүсү менен эмки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.